Биздин манас ата бир гана Аллахка сыйынган. Ал Аллахка шерик кошкон эмес. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля ашрафил анбия вал мурсалин. Набина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва табиин. Thumma amma ba'd. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир туугандар. Биз улуу бир чоң бир теманы көтөрүп жатабыз. Бул мактана турган тема. Бул сыймыктана турган тема. Анткени бул элчилердин негизги вазифасы. Бул Аллах талагына сыйынуу, Аллахка шерик кошпоо деген. Мен дагы айтылайм. Ыйык аят, өтө сонун аят. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ар бир үммөт. Ибн Кафирдин тафсиринде 124 миң пайгамбар келген дейт. 316 элчи келген дейт. Караңыздар, ошонча үммөттөргө элчи келген экен. Элчилердин келген эң негиз максаты киши өлтүрбөгүлө, урлук кылбагыла, шараптарды ичпегиле, кумар ойнобогула дешин келген жок экен негизи максаты. Алар жалгыз Аллахка сыйынгыла, ага шериктерди кошпогула деп келген экен. Эмнеге? Эң негизги биз орууну жоюш керекпиз. Калган тирсектер, калган кичине жаралар, алар өздөрү бүтөлүп калат. Биз кичинекей бир тирсектер менен жаралар менен алек болуп жатабыз. Бирок инфаркт оорусу болуп турса, же рак оорусу болуп турса, аны таштап туруп, буттагы жараларды айыктып жүрөбүз. Ошону дарылап жүрөбүз. Мынакей биздин азыркы мамилебиз. Ошол үчүн мусулмандар Аллахка сыйынганда биз ушунчалык кызганычтуу бололук. Аллахка гана сыйынылыш керек. Анткени ал жалгыз жаратуучу, жалгыз рызкы берүүчү, жалгыз жоктон бар кылуучу. Ал жалгыз мээримдүү, райымдуу. Ошончо нерсенин баарын жаратып туруп, анан биз Аллахка кантип бирөөнү шерик кылабыз? Келиңиздер, ширк жөнүндө улантабыз. Биздин азыркы өтө турган нерсе, ширк өзү эки бөлүнөт. Чоң ширк жана кичинекей ширк деп коет. Дагы бир эмесинде Ибн Каййим аль-Джаузи ад-Дауа деген китебинде ширк махфур ва ширк гайры махфур деп дагы бөлгөн экен. Кечирилген ширк жана кечирилбеген ширк деп. Кечирилбеген ширк деген бул чоң ширк. Аллах Таалага ибадатта бирөөнү шерик кошуу. Кечирилген ширк бул тилде же бир ниетте бир сөздөр болуп калса. Мисал келтиребиз. Кечириле турган ширктерди айталы азыр. Ошол жөнүндө пайгамбар алейхиссалату вассаламдын хадиси бар. Бул хадисти Ибн Хиббан риваят кылат. Аш-ширк фи хазил умма ахфа мин дабибин намл. Бул үммөттө эң көрүнбөй турган ширк бар дейт. Ал эмнеден да көрүнбөйт дейт. Кумурскадан да көрүнбөй турган ширк бар дейт. Анан кийин сахабалар таң калып сураган экен. Калу ва кейфе нанжу минху я Расулуллах. О Аллахтын элчиси, биз ошол көрүнбөй турган, билинбей турган ширктен кантип куткарылабыз дегенде пайгамбарыбыз айткан экен. Ошол дуаны окугула дейт. Кул
Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika. O Allah Taala, men sактанамын сени менен сага шерик келтирүүдөн. Wa ana a'lamu, өзүм билип туруп сага шерик келтирүүдөн. Wa astaghfiru lima la a'lam, жана кечирим сурайм дейт сенден. Мен билбей туруп сага да бир нерседен шерик келтирип алсам дейт. Ошол жөнүндө дагы пайгамбарыбыздын хадистери көп. Бул жөнүндө дагы Абу Муса аль-Аш'ари сахаби айткан: "Я юханнас, иттaqu hada ширк, fa innahu akhfa min dabib an-naml." Элдер коркула дейт. Бул ширктен, анткени ал кумурскадан дагы билинбей, көрүнбөй турган ширк деген экен. Анткени бизге дейт Абу Муса аль-Аш'ари айтат, пайгамбар алейхиссалату вассалам күндөрүн биринде хутбасында ошентип айткан дейт. Жана Ибн Аббастан келген тафсирде, Ибн Касир дагы буну, имам аль-Багауи дагы, имам ат-Табари дагы тафсирлерин алып келет. Бул жанакы Бакара сүрөсүндө "Фала таджалу лиллахи андада ва антум та'ламун", Аллахка нит деген шериктерди келтирбегиле, өзүңөр билип туруп. Бул кичинекей ширк, көрүнбөй турган ширк. Бул кандай дегенде, лаула калб, лаула батта, эгерде менин үйүмдө ит же каз болбогондо, ла дахала лусус, анда уруу кирбейт эле. Мындайча айтканда, үйүмдө ит болгондугу үчүн, мына каз болгондугу үчүн үйгө уруу кирбейт. Мына ошол сөздөр бул ширк болуп эсептелинет. Неге? Аллах каалабаса да эч керек элек. Ит деген бул Аллахтын жаратканы. Каз деген Аллахтын жаратканы. Алар бир гана себепкер. Ошол үчүн келиңиздер, итке таяна албайлык, казга таяна албайлык. Көп адамдар азыр андай майда чүйдө ширктерди, канча деген ширктерди келтирип жатат. Бул хадис жөнүндө да имам Бухариде келет. Билинбеген ширк дейт. Караңгы түнү кара таштан дагы, кара таштын астында жаткан кара чимейлден дагы көрүнбөйт дейт. Мына кичинекей ширк ушундай. Бизге билинбеген ушундай ширк болуп эсептелет. А бул эмне? Бул аррия. Бирөө көрсүн, бирөө билсин деп мактанып жазап жаткан иштерибиз. Азыр көп адамдар Инстаграмдан ар кандай бир белгилүү сот тармактарында чыгып жаткан адамдар мактанып жатышат. Канча деген саясатчылар ар кандай пиарды коюп жатышат. Неге? Анткени алар өздөрүн көргөзгөнгө, булар эң негиз максаты өздөрүн даражасын көтөргөнгө, өздөрүнө упай топтогонго көп адамдар ошону кызыктар болот. Бул рия. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан. Ошон үчүн бир хадисинде пайгамбар айтат: "Ахафу алейе", мага өтө коркунучтуу дейт силерге. Мен Масихи Даджал. Силер Даджалды ээрчип кетсеңер корком дейт. Бирок андан да корко турган бир иш бар дейт. Ширкул асгар. Бул кичинекей ширк дейт. Ал эмне дейт? Аррия дейт. Бул бирөө көрсүн, бирөө билсин деп кылган амалыңар дейт пайгамбарыбыз. Силер бирөө көрсүн, бирөө билсин деп кыла турган амалыңар дейт, мен үчүн дейт. Даджалды ээрчип кеткенде да коркунучтуу дейт. Мынакей пайгамбарыбыз айтып жатат. А Даджалды ээрчип кетүү кандай? Даджал деген бул чоң бир фитна. Даджал келсе өтө кыйын чоң бир сыноо болот. Бул кадимдей бир адам. Бою кичинекей, ийиндери чоң келген, сары келген киши. Беттеринде сепкил.
Ал келсе, көп адамдар ерішіп кетеді. Бірақ пайғамбар алейхиссалату вассалам, сілер даджалды ерішіп кеткенде да мен үшін қорқынышты деді. Бұл кішкенекей ширк деді. Bir адам келіп намазын оқиды дейді, да бір хадисінде. Башқа бір адамды көріп, ошол үшін қоздап қойды деді. Мына ең чоң қорқынышты ибадаттар дейді. Мұндай ибадат Аллах үшін емес деді, бұл ширк болып есептелінеді. Ошончо келиңиздер, ошондой ширктерди биз Аллах Таалага жазабайлык, анткени Аллах Таала ага бирөөнү ибадат кылганда, ширк кылганда татыктуу эмес. Аллах ушунчалык ыйык зат. Аллах Таала Куранда айтат, Кахф сүрөсүнүн 110 аятында: "Кул иннама ана башар". Эй Мухаммад, сен айттың дейт. Мен бир гана адаммын. Мислукум, силер сымал эле адаммын. Юха илейя аннама илахукум илаху вахид. Мага бир гана вахид түштү. Ошол мен силерден айырмаланам. Ошол мен элчи болуп силерден айырмаланып жатам. Бирок мага түшкөн вахи эмнени айтып жатат дейт. Ошого силер тыңдагыла. Илахукум илаху вахид. Силердин кудайыңар, силердин Аллахыңар жалгыз бирөө дейт. Фаман кана яржу лиқа раббихи. Раббис менен жолукканды ким кааласа, мындача айтканда бейишке кирип, Аллахын жүзүн көргөндү ким кааласа, фальямал амалан салиха. Ушундай таза амал жазасын дейт. Таза амал деген сөзүн мааниси намаз окуп койсо эле, орозо кармап койсо эле таза амал эмес, туугандар. Таза амал деген намазында Аллахка бирөөнү шерик кошпой турган. Таза, ыйык, тунук бир ибадат кылыш керек. Орозосунда, зекетинде, садакасында Аллахка тунук арнаш керек. Вала юшрик би ибадати раббихи ахада. Бирөөнү дагы Раббисине кылып жаткан ибадатында шерик кошпош керек дейт. Мынаки, туугандар, мынаки биз абалыбыз карайлык жазыр. Азыркы жашоодо ар бир адам бир нерсе кылат. Фейсбуктан отуруп бир нерсе жазай койсо, же бир нерсени чыгара койсо, канча адам ошону жактырыптыр, канча просмотр болуптур деп ошого сүйүнүп жатат. А бирок Аллах болгон ибадатыбызда ошого бир мамиле, ошого бир көңүл бурдукпу? Ошол үчүн келиңиздер, кичинекей бир нерселерде өтө чоң бир амалдар жатат. Ошол үчүн Умар ибн Хаттаб дайым ошондой бир дуа кылчу экен. Айтат: Аллахумма иджал амали кулла салихан. Аллахум иджал амали куллаху салихан. О Аллах Таала, менин бардык кылган амалдарымды салих, таза амал кыл дейт. Ваджалху ли важхика халисан. Жана ошол амалдарымды сенин жүзүң үчүн кылган болоюн. Вала таджал ли ахадин фихи шей'ан. Ошол кылган амалдарымда бирөө үчүн бир нерсени арнап койбоюн. Бир гана сен үчүн арнайын деп Умар ибн Хаттаб дуа кылчу экен. Буну имам Ахмад риваят кылат. Андыктан келиңиздер, кичинекей ширктен дагы этияттайлык. Кичинекей ширктен да этияттайлык. Анткени Аллах Таала Бакара сүрөсүнүн 165 аятында айткан: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Адамдардын арасында Аллах Таалага бирөөлөрдү ширк кылат дейт. Шерик кылат. Кандай дейт? Аллахты сүйгөндөй, ошол шериктерин дагы аларды дагы ушундай жакшы көрөт дейт. Бирок иман келтиргендер алардан караганда Аллахты өтө катуу сүйөт дейт. Мындайча айтканда, Аллахка шерик келтиргендер Аллахты сүйөт. Бирок Аллах менен кошо өздөрүн шериктерин да жакшы көрөт. А Аллах иман келтиргендер Аллахты ага болгон сүйүүсүндө алардын сүйүүсү тунук. Аллахтын өзүнө гана арнашат. Келиңиздер, Аллахты гана
жакшы көрөлүк. Эмки сабакта биз бул ширк темасын улантабыз. Себебинен ширк деген тема өтө улуу, чоң бир маселе. Адамдар ширкти таштап туруп чоң темаларга өтүп алдык. Анткени ошондой булундай улуу, карачы, тоонун арасында биз отурабыз. Бул тоолор таштардан куралган дейт пайгамбарыбыз. Кичинекей таштардан куралган. Ошол кичинекей таштардан куралып бир тоолор пайда болгон экен. Мына ошондой эле чоң ширк кичинекей ширктерден куралат экен. Келиңиздер, кичинекей ширктерге көбүрөөк көңүл буралык. Чоң ширк бизге белгилүү. Ачык бир мүрзөгө сыйынып жатат. Ачык барту бир тоого сыйынып жатат. Ташка сыйынып жатат. Периштеге сыйынып жатат. Арбактарга сыйынып жатат. Бир буддаларга сыйынып жатышат. Бул ачык чоң ширк. Ошол чоң ширкке чакты биз кичинекей ширкке көңүл буралык. Ошондон шариятта өкүм бар. Садду зария. Садду зараи. Мындайча айтканда, зария деген бул күнөөгө алып бара турган бир жол. Ошол жолду жоёлук. Ошол себепти жоёлук. Андан кийин күнөөгө жолукпайбыз. Биз жолун жолобой туруп эле, ошол жолун жоготпой туруп эле, андан кийин күнөөгө жолуп калса, андан кийин түштөн кийин айыптап жатабыз. Келиңиздер, күнөөгө түшө турган жолду тазалайлык. Бул кичинекей ширк. Кичинекей ширктин түрлөрүн билип албасак, биз андан кийин билбестен капилетте калып, чоң ширкке түшүп калышы мүмкүнбүз. Биздин манас ата бир гана Аллахка сыйынган. Ал Аллахка шерик кошкон эмес. Мына анын эпосунда караңыздарчы. Же тоого барып, же ташка барып сыйынды эле. Башында бир мүшкүл иш түшсө, намаз окуйт эле. Колун сууга салды эле, кол даратын алды эле. Бутун сууга салды эле, бут даратын алды эле деп мына кандай деген нерселер келип жатат. Андыктан келиңиздер, Аллах Таалага бирөөнү да шерик кошпойлук. Бул улуу ибадат. Аллахтын акысы деген баарынан өйдө турат. Эмки сабакта ширк жөнүндө да улантабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.